Рейд туралы сурап көрөлүк. Мамлекеттик номерлерге рейд болот деп айтып ачкан. Тегит машинада отуруп чыгып кетти окшойт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Крапарчылар болейт. Жыртайсыз как. Эме сурайлы дегенбиз биз. Бул мен УПСМ же бул кайсы? УПСМ. Башкача машина экен да. Биринчи Жан жолу келген ба? МВДда жүрчү да бул УГАИда. УГАИда жүргөн о. Республикада жүрчү. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бизге жарандар жазып жатат да, тиги эме депчи, азыр рейд подложка деген болуп атабы депчи, анан ушундай чет мамлекеттик номерлерди текшерип, подложкасы эмес. Именно чет мамлекеттик эмес? Жок, ошо общий. Общий, ооба. Кыргызстанский деле ошо рейд болот. Кыргызстанский эле, бирок ошол айтайын дегеним, ошол рейд подложка деп токтотуп, чет мамлекеттик номерди дагычы, мунаны документин текшерип, документи болгондон кийин эми штрафыңыз барбы деп штрафын текшерип, штрафы болуп калса, мына 508 менен токтотулган боюнча стоянкага алып кетип атыптыр да. Ошол боюнча сурайын дегенде, себеп дегенде биз өткөндө барып атайын отсрочка бериңиздер, айдоочулар баягы телефон аркылуу текшергенге мүмкүнчүлүгү жок, билбейт штрафы бар жогун, төлөгөнгө даяр. Тияка барып, мен дагы барып келдим көчөгүнө, барсам бул машинанын көчөгүнө бизге келди, 4 штрафы бар экен, бирок не обработан экен. Бирок ошонун протоколун төлөйлү десек, бизге бере алышкан жок да, тиги Горгайдын экинчи кабатыначы. Штрафтардыкына? Штрафтардыкы. Безопасный город бар деди. Аяка барып 158 жол жазылды. Түштөн баштап 2,5 саат турган экен, 38 40 элегиси жылыптыр. То есть көчөгүндө мен жечмек эмесмин, бүгүн да жечмек эмесмин да. Айтайын дегеним, чет мамлекеттик номерлерди рейд подложка деп тозуп, азыркы күнү, бүгүн 25 январь штрафын текшерип, стоянкага киргизип атасыздарбы, жокпу? Мен өзүм үчүн жооп берейин эми. Мен мисалы 3 күн болду рейдте жүргөнүзгө, бирок менде бир да факты катталган жок сиздикинде. Андай указание келген жок. Андай указание болгон жок. Бул подложка деген именно чет мамлекетте эмес, общий рейд болот. Общий рейд. А сиздикинде факты лично менде катталган жок. Мен койгон жокмун ат барып. Сиз Эртай мырза өзүңүз деле билесиз да, өзүңүз деле биздин башчыларга келип сүйлөшүп чыккан. Жок, бүгүн мага жазып, именно андай команда болгон Андай фактылар бизде азыр каттар элек. Биз өзүбүз азыр эгер нарушение кылса, жол эрежесин бузса, тозуп текшерип, эгер эметсе ошо протокол тузат, сиз сүйлөшкөн боюнча. Арменияда андай нарушение болгон деле бул. Демек башка жетекчиликтен андай команда жок болгон. Башка, мындай жетекчилик айтпаса дагы, кээ бир мындай членский фактор деген бар да, айрым инспекторлор ошону негиз кылып чет мамлекеттик номерди тозуп, анан алар болсо көчө биз видеодон көргөнбүз, начальник ушундай айткан, стоянка коюлбайт дегенден кийин эки факт болуптур. Бирөөнү мен бир таанышым, дагы бирөө подписчик жазды да. Ушинтип бүгүн экөө айттым. Ошол себептен кайрылып кетем. Кызматкерлерге да кайрылып кетем. Ушундай иностранный номер көрсөңүздөр, баягы рейд подложка деп стоянкага киргизип салбаңыздар, убакыт бериңиздер. Азырында карчеке чыккан жатпайбы? Төлөмгө чыккан жатат. Чыгарсын, убакыт берилсин, төлөсүн. Өткөн деле айткан. Силер келип кеткенден кийин. Эртай бирок өзүңүз деле билесиз да, мындай машинанын мондай мамлекет армияны анча-мынча көп эмелер да башка машинага салып алган фактылар катталган да. Бар андай фактылар. Эми могу кээ бирөөлөр может подозрение кармаганда тозуп эметкенде текшергендир да, может. Бирок ошо подложкасын текшериңиздер, бирок штрафтарын пока кое туруңуздар деген суроо. Штраф жөнүндө вообще бизге айткан чынында баягы төлөп атышат, барыпчы. Тоссок деле штрафын текшертпей элебиз. Документи барбы, болду, кетет. Всё, мейлиңиздер, ишиңиздер ийгилик. Ассаламу алейкум. Рахмат. Уктуңуздар. Ушундай номерлер болсо, подложка ошонусун текшерет, документиңиз барбы, жокпу, айтор. Андан башка нерсеңизди текшерип, штрафыңызды текшерип, стоянкага коюп койбойт азырынча, убакыт бар. Ассаламу алейкум.